Регионда Абалким автордық программасы. Саламатсызбы? Сен жаман, мен жақшы, менден өтөр адам жоқ. Мен қиынмын, мен укмушмун, мен деген периштемин. Сен ақмақсың деп отырып, көпчүлүк президент боломун деген талапкерлердин үгіт иштери да ушуну менен аяктады. Ар кимиси колунан келишинче өзүнүн деңгээлин көрсөттү. Эл аралап, айыл райондорду кезип, үгүттүн акыркы күнүнө чейин эл менен түз жолугуп, үнүн уккандары да бар. Элдин эң көпчүлүк бөлүгү кимди колдоп жатканын, кимге ишенип, кимге үмүт артып жатканын сиз деле даана байкап, талдап, өз чечимиңизди чыгарып, эртең барып эми ошол өзүм ишенген кандидатка добушумду берип келейин деп камынып отурсаңыз керек. Ким ушакчы да, ким сабаттуу, кимиси саткын дагы, кимиси татыктуу экенин эч кимден каржыланбаган, абийири таза карапайым жарандарыбыз так даана түшүнүп турганы талассыз. Ал эми жанагы кожоюндарынын жазып берген сценарийи менен жашоо кечирген саясатчылар жана алардын дүжүр серепчилерине болсо эми сөз жок да. Аларга сөз өткөндө, сөз таасир бергенде эбак эле уялып, кой эми бүт элге шерменде болуп бүттүм, жөн гана тиричилигимди кылайын. Мен алып жаткан евро менен долларым элиме каршы чыксам аш деле болбойт го. Балдарым аны жеп чоңойсо эртең кандай болуп калат деп эсине келмекте. А беркилер Кудай деп эки сөзүмдүн биринде мусулмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуу үчүн аракет кылып жүрүп, ушул күнгө келдим. Бирок ошол эле мезгилде ар жерге барып, ар кимди жамандап жүрүп, мен эле билимдүүмүн деп, башка элдин баарын акылсыз түргөй көрүп, текеберленип жүрүп, өмүрүм өтүп кетпесин деп ойлонушмакта. Бирок мусулманчылыгыбызда айтылгандай, ар ким өз тилине, өз сөзүнө, өз амалына бир гана өзү жооп берет эмеспи? Шайлоодон кийин тополоң чыгарабыз. Башыбызды канжыгага байлайбыз. Сен үчүн ар кандай кадамдарга даярбыз. Иши кылып сен биздин үмүттү актагын деп бузукулук кылып жаткан саясатчылардын аудио жазуулары делгенди да уккан болсоңуз керек. УКМК алар боюнча териштирүү иштерин баштаганын кабарлады. Эми бул топтордон ар кандай провокациялык аракеттерди күтүүгө болот. Бул багытта Кыргызстан элинде 2010 жылдагы тажрыйба мисал барго. Бийлик үчүн булар нелерди гана кылууга дайыр экенин көргөнсүз го. Ушуга окшогондордун айынан канчалаган жарандарыбыз каза болду эле. Канчалаган мекендештерибиз үй жайсыз калды эле. Аны эч ким унуткан жок да. Бүгүн бакылдап аткандар ошол кездери өздөрү билип, өтүгүн төргө элип, ханданда ашып өтүшпөдү беле. Эл менен эсептешкен беле. Элдин үнүн укту беле. Референдумду кантип өткөрүшкөн болчу. Кантип Отунбаеваны президент кылып алышты эле. Ал күндөрү булар башка планетада жашагандай, эми бүгүн мыйзамдуу жол менен элдин тандоосуна коелу. Бийлик элдики, эл өзү тандасын дегенди неге туура эмес көрүп жатышат. Же булар кыргыз элин ушунчалык эле акылсыз деп ойлошобу, же ушунчалык кожоюндарына ишенеби белгисиз. Бирок эл деген бүгүн такыр башка. Бүгүн эл бакылдап орусча аралаштырып сүйлөп койсоң эле, колуңа таспини көтөрүп нары бери басып койсоң эле, бир-эки сүрөттөрдү көтөрүп алып, мал базарларды кыдырып койсоң эле алданып, сени сүйүп колдоп калбайт. Элибиз айрымдарга сабатсыз көрүнгөнү менен, чынында бүгүн кыргыз эли өтө сабаттуу жана айрыкча саясатты эң мыкты деңгээлде түшүнүп калды десек, аша чапкандык болбосо керек. Кыскасы, сиз шайлоого активдүү катышыңыз, каалаган адамыңызды колдоңуз, добушуңузду бериңиз. Анан кечинде жыйынтык чыгат. Албетте, андан кийин балким ага чейин эле сизге WhatsApp группаларында бар болсоңуз, ар кандай жалган маалыматтар келе баштайт. Эртең көчөгө чыгууга чакырыктар ташталат. Тополоң кылып бийликти басып алышыбыз керек дегендер да чыгат. Балким сизге акча сунуштайт. Алардын артында кайсыл сырткы күчтөр жана кайсыл ички күчтөр турганын сиз бүгүн эле билип турасыз. Кыргызстан баарыбыздын мекенибиз, аны талкалап жок кылуу да өзүбүздүн колубузда, мыйзамдуулукту сактап, алдыга карай өнүгүү жолуна түшүп кетүү да өзүбүздүн колубузда турат. Ушул күнгө чейин бийлик сиз менен эсептешкен эмес го. Өздөрү каалаганын кылып, үйрөнүп калган бир уч саясатчылардан тоюп, тажап, көргөнү көзүңүз жок болуп калды эле го. Мына бүгүн эми сиздин колуңузга бийлик кайтарып берилип жатат. Сизден сурап, сиздин уруксатыңыз, тандооңуз, каалооңуз менен башкаруу системасын түзүп, сиздин ырыскыңызды кыйып, сугунуп жүргөн ууруларды жок кылып,
адилеттүү коом түзөбүз деп аттанып жаткан учур келди. Ушундай учурда бир муштумдай биригип, бакылдаган кыйындардын оюнуна чекит койбогондо, анан качан токтойт эле? Шайлоодон кийин дагы болду эми бул жагын президент гана жасасын деп таштап койбой, ынтымакты бекем кармап, провокация кылып баш айлантамын дегендердин арам ойлорун ишке ашыруу аракеттерине бөгөт коюп, жапатырмак киришип, мамлекетибизди алдыга тартып кетишибиз зарыл. Антпесек, бийлик талашкандардын артынан бөлүнүп, жарылып, бири-бирибизди сен анын күчүгүсүн, сен мунун итисин, сен анын камчысын чабасың, мен мунун камчысын чабамын деп жүрүп, мамлекетибизди жок кылып албайлы. Ой бузуктардын баарына мыйзам чегинде элибиз да, мамлекетибиз да тийиштүү чара көрүп, тартипке чакырат деп ишенебиз. Өлкөбүздө тынчтык, ынтымак, адилеттүүлүк жана өнүгүп өсүү болсун.